Кыргызстандык Кадыр Сайдилкан Эвересттин чокусуна чыкты. Бул тууралуу ал социалдык тармактарга жазды. 1997 кыргызстандыктардын арасынан алгачкылардан болуп Дмитрий Греков Эверестти багындырса, 2021 Эдуард Куатов чыккан. Ошентип Сайдилкан планетадагы эң бийик чокуга чыккан 3-чү кыргызстандык болуп калды. Сайдилкандын айтымында анын көптөн күткөн каялы кечээ күнү саат 7:40 орундалды. Ага дүйнөнүн эң бийик чокусунда туруу бактысы буйруган. Альпинист адатка айлангандай Кыргызстандын желегин, ак калпагын жана Манас эпосун ала кеткен. Буга чейин ЖМКлар Сайдилкан 7 чокуу программасын аткарууну ниет кылып жатканын жазышкан. Эверест программадагы 6-чы чокуу болуп саналат. Бийиктиги 8848 метрди түзгөн Эверест же Жомолунгма жердеги эң бийик чекит. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Жалал Абад облусунун Ноокен районунун Рахманжан айылынын тургуну. 1970 жылы туулган Айнагүл Юсупова бир тууганыбыз боордун циррозу менен ооруп, чет өлкөдөн боорун алмаштырууга муктаж болууда. Боору керек кыргыз элине кайрылып, операция кылууга жардам сурайт. Колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдарды Аллах ыраазычылыгы үчүн экрандагы банктык реквизиттерге кимдин колунан канча каражат келсе, которууңуздарды суранабыз. Биздин N-банк номерибиз 996 550 58 15 58. Виза картанын номеру 41 77 49 01 70 69 52 27. Манас эл аралык аэропорту Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиги жана кытайлык компания кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. 18 майда Сиань шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Кытай эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордо баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү түзүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Кытайга мамлекеттик сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому жана China Express Airlines Co. Ltd ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлуп, анда төмөнкү долбоорлор аныкталды. Жарандык авиация жана эл аралык логистика тармагындагы кызматташуу. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов сапаттуу кесиптик окутуу жана билим берүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизи аталышындагы эл аралык форумга катышты. Ата журт Кыргызстан фракциясынын эл өкүлү Элдар Сулайманов сапаттуу кесиптик окутуу жана билим берүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизи аталышындагы эл аралык форумуна катышты. Ошондой эле билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев, министрдин орун басары Расул Абазбек уулу дагы катышкан. Иш-чаранын башталышында кесиптик лицейлердин окуучулары жасаган эмгектердин көргөзмөсү уюштурулуп, Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азгалиев, Жогорку кеңештин депутаттары Камила Талиева, Гүлкан Молдобекова, Марат Мураталиев, Элдар Сулайманов, билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев, министрдин орун басары Расул Абазбек уулу, башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлнура Мамырова, чет элдик коноктор жана окуу жайлардын жетекчилери, эксперттер, жумуш берүүчүлөр көргөзмө менен таанышып чыгышты. Assalamu alaikum tуугандар. Мен силерге азыр алтын батек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын батек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде буттар тамамдан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту муштагандарга жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 gün, bir жарым суткасынын күйрүгүчтүү, эркин жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батектеги алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толбай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дармангыла, көзүңөрүнө көргүлө, мына жана патек дегенди алды, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп тура албачу элем. Туалетке отурганда туруп
tayaq менен бүтүп кайра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кетип, кумандан пара эчтеке отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткү. Туруп мына. Муну тура койсуңдар мына, отуруп турат. Дагы айдарда көрсө мен үйттөн көрсө тайып кош керек асылда. Мен мындай болуп калдым мен, мына сүйүнүп атам. Депутат Көкулов: эл Бакиевтерди унутуп калды деп ойлобогула. Андай эмес. Жогорку кеңештин депутаты Эрлан Көкулов Бакиевтерди актоо аракети жүрүп жатабы деп тынчсыздануусун билдирди. Белгилей кетсек, жакында эле УТРКнын Кыргыз аалама берүүсүнүн алып баруучусу, элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиевдин Бакиевден алган маеги социалдык тармактарга жарыяланган. Акыркы убакта мага экс-президенттерди реабилитациялоо жумуштары жүрүп жаткандай сезилип жатат. Бул кишилер көп маек берип, соц тармактарга байма-бай чыгып, ар жакта кенен жүрүп калды. Азыр мен дагы жооп күтүп жатам. Чындап эле ошондой болуп жатабы? Силердин оюңар кандай? Эгер Бакиевтерди эл унутуп калды деп бирөөлөр ойлоп жаткан болсо, андай эмес. Жеке менин эсимде баары бар, деди Көкулов. Ошондой эле ал андан алдын сүйлөгөн кесиптеши Элвира Сурабалдиеванын айткан ар бир сөзүнө кошула турганын белгиледи. Сурабалдиева качкын президент Курманбек Бакиевди актоо аракети болуп жаткан болбосо, президенттик администрация позициясын ачык айтып, анда маек алган Кадыр Кошалиевди жумуштан кетириши керектигин билдирген. УКМК Туризмди колдоо фондунун жетекчиси Елена Калашникова кармалды. Туризмди колдоо фондунун жетекчиси Елена Калашникова кармалганын УКМК кабарлады. Маалыматта фонддо бюджеттен уставдык капиталына 1 миллиард сом бөлүнгөнү, бирок каражат максатсыз пайдаланганы айтылат. Туристтер үчүн 21 эс алуу жайы курулушу керек болчу. Буга 105 миллион сом бөлүнүп, бир дагы эс алуу жайы ишке берилген эмес. Мындан тышкары чет элдик компаниялар менен бир катар келишимдер түзүлүп, эскиздери эле даярдоого 715 миң евро жумшалган. Буга катар фонд бизнес планын көрсөтпөгөн компанияларга акча бөлгөн. Буга 65 миллион сом корогон деп айтылат билдирүүдө. УКМК фонд жетекчилигинин айлыгы да жогору болгонун белгиледи. Туризм жаатында тажрыйбасы жок чет элдик консультанттар ишке тартылып, аларга айына 6 миң доллардан маяна төлөнүп турган. Туризмди колдоо фондуна кылмыш иши козголгону 4-майда белгилүү болгон. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Садыр Жапаров жубайы менен Кытайда президенттердин учурашуу аземине катышты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 1-айым Айгүл Жапарова менен бүгүн Сиань шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен учурашуу аземине катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлады. Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен учурашуу аземи Тан династиясынын Лотос багытында өтүп, жогорку даражалуу коноктору Си Цзиньпин жубайы менен тосуп алды. Салтанат Тан династиясынын доорундагы стилде оюштурулган. Мамлекет башчылары жана алардын жубайлары үчүн Лотос бийи түрүнө кыскача театрлаштырылган оюн зоок көрсөтүлдү. Учурашуу аземинен жана чогуу сүрөткө түшкөндөн кийин Си Цзиньпин куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Андан соң Кытай лидеринин атынан расмий кабыл алуу болду. Азамат Байматов Кыргызстандын курамасына чакырылды. Футболчу Азамат Байматов Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасына чакырылды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол бирикмеси билдирди.
Белгилүү болгондой, Кыргызстандын курамасы жаңы келген машыктыруучу Стефан Тарковичтин жетекчилиги астында 1-июндан 9-июнга чейин Бишкек шаарында окуу машыгууларын өткөрөт. Окуу машыгуулар 10-июндан 20-июнга чейин өтө турган турнирине даярдык катары өткөрүлөт. Курамага чакырылган оюнчулардын кеңейтилген тизмесинде Кыргызстандын курамасынын мурдагы капитаны, коргоочу позициясында ойногон Азамат Байматов да бар. Ал акыркы жылдары Кыргызстандын курамасынын оюндарына чакырылбай калган. 2021-жылы Байматов Кыргызстандын футбол бирикмесинин ошол кездеги жетекчилигинин жана мурдагы машыктыруучу Александр Кристининди сындап чыккан. Азамат Байматов учурда Алга клубунда ойноп келет. Учурда 33 жашта. Кыргызстандын жожудорунун бүтүргөндүгү тууралуу дипломдорду сатууга шектүүлөр кармалды. Чет өлкөлүктөр үчүн Кыргыз Республикасынын жожудорунун бүтүргөндүгү тууралуу дипломдорду жасалма жана сатууну уюштурган чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан УКМК кызматкерлерине $1000 өлчөмүндө акча каражатын пара катары берип жаткан учурунда чет элдик жаран кармалган. Кылмыш ишинин алкагында Кыргызстандын жожудорун бүтүргөнү тууралуу жасалма дипломдору иш жүзүндө окуган чет элдик жарандарга таратуу, ошондой эле документтерди жасалмалоо, башка мамлекеттерде билим алганын тастыктаган. Анын негизинде биздин окуу жайларга андан ары билим алуу үчүн которулгандыгы үчүн канал уюштурулганы аныкталган. Аталган кармалган жарандардын жашаган жеринин тинтүү учурунда 610 000 сом жана $31 000 өлчөмүндө накталай акча каражаттары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын дипломдору жана жасалмалуулуктун белгилери бар башка документтер табылып алынды. Учурда кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Нурланбек Шакиев Александр Лукашенко менен жолугушту. 18 майда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Ага жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясына мүчө мамлекеттердин парламенттеринин төрагалары да катышты. Жолугушууда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун учурдагы абалы жана анын келечеги талкууланып, кызматташтыкты өнүктүрүүдө парламенттердин ролу жогору экени белгиленди. Ошондой эле Александр Лукашенко парламенттик ассамблеянын ишин жакшыртуу жаатындагы сунуш пикирлери менен бөлүштү. Анын ичинен коргоо жана коопсуздук жаатындагы моделдик мыйзамдарды иштеп чыгуу маселелерине токтолду. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата сүйлөшүүлөр башталды. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата сүйлөшүүлөр башталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдумомунов, Казакстандын Маданият жана спорт министрлигинин вице-президенти Куранбек Сарсен Абай уулу менен 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар боюнча онлайн жолугушуу өткөрдү. Сүйлөшүүнүн алкагында 2024-жылы Казакстанда өтө турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасына киргизиле турган спорттун түрлөрү боюнча иш-чаранын масштабы жана эки тараптык түзүлгөн келишим туурасында сөз болду. Белгилей кетсек, 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркиянын Изник шаарында өткөн. Ал эми 2014, 2016, 2018 жылдары Кыргызстанда өткөрүлгөн.